Bir jolu bir qazının aldına talaşıp gelip kaldı. Bir masale menен talaşıp gelip ta'min bil jahr, ta'min bis sir dep koyat. Amin degen sözü. Alhamdulillah Fatiha suresi var go. Fatiha suresini imam okugandan keyin jariya namazlarda. Oşol Fatiha suresi bala dallin dep ayaktagandan keyin amin degen sözdü arttagı uyugandar sırttan çıgarıp aytış kerekpi? Amin dep. Kıykırуу degen жок. Amin dese mындай болбойт. Негизи эч бир мазхабта мындай болбойт. Кыйкырсачы. Сырттан чыгаруу, сыртка чыгаруу деген эмне? Алдыдагы адам укса деген сөз. Өзү эле эмес, алдындагы укса деген сөз. Өзү айтуу ичинен деген сөз, тамгаларды дурустап, оозду кыймылдатыш керек деген сөз. Кээ бирлер намазда турганда шинтип эле окуй берет да. Эринде тамгалардын чыга турган жайлары иштебейт. Тил, эрин, алкымдар иштебей калат да. Ал деле Куранды окуду болуп эсептелбейт. Куран окуш үчүн купиянын деңгели биринчи ошол тамгалар дурусталып оздон чыгыш керек да. Жария дегени алдыдагы адам угуш керек деген сөз. Эми ошол кыскасы казыга келип калыптыр да. Экөөндө тең хадис бар. Амин деп айтканды жария айтыш керекпи, же купия айтыш керекпи? Ушунун кайсынысы абзел? Кайсынысы жакшы? Экөө тең болбойт деген нерсе жок. Абзелдикте талаш бар уламалардын ортосундачы. Кимисин кылсаңыз жакшыраак болот деген эле маселе. Ошону талашып келген экен. Талашкандык себептен бири-бирине кол көтөрүп, бири-бирине зулумдукта кетип калыптыр. Ортодо жамандык болуп кеттир. Анан ал казы уруксат сурап, мага уруксат бергиле, 7 күндөн кийин жообун айтайын. Жакшылап биринчи маселесине карайын, анан силерге жообун айтам деп, анан 7 күн өткөндөн кийин бардыгын чакырып, анан ошо экөөнү алып келип, анан айткан экен да. Мен маселени бир аз карадым. Менин түшүнүгүм боюнча, ат-ta'min bil jahr jaiz. Жария амин деп айтса деле боло берет. Ат-ta'min bis sir jaiz. Сыр купия кылып туруп ичинен амин деп айтса деле боло берет, сырткы угузбай. Бирок ta'min bis shar la yajuz. Бирок жамандык менен аминди айтса, бул такыр эле болбойт дейт. Макул жария айтасызбы? Макул купия айтасызбы? Бирок ушул айтып атканыңыз себептен фитна чыгып атабы? Ортодо дүрбүлөң кылып атасызбы? Ортодо жамандык, душмандык бөлүштүрүп алып келип атасызбы? Бул анда болбойт дейт. Буга шарият уруксат бербейт экен дейт да. Мен ошону тактап келдим депчи. Ошондон урматтуу туугандар, бидат, ар бир бидат адашу тозок алып барат деген пайгамбар алейхиссаламдын хадиси, бул элди бөлүш үчүн, элдин кылып аткан кыймыл аракетине эптеп китеп карап туруп бидатка киргизип фатва бериш үчүн эмес, бул элдин жашоосун бидаттан чыгарыш үчүн болгон. Ошол жаман бидаттардан ар бири сактаналы, ошого түшпөйлү, ахлусунна вал жамааттын акыйдасы, ахлусунна вал жамааттан бери келе жаткан, о кылымдар бою келе жаткан нерсе бул имам Абу Ханифа, имам Шафии, Малик ибн Анас рахимахулла, Ахмад ибн Хамбал рахимахулла, булардын келип аткан Матуридия, Аш'ария, бул акыйда акайиттер, о эзелтеден бери келе аткан, кылым карытып келе аткан бир эле адам эмес, бул толлук бул медресе, анын ичинде миллиондогон уламалардын болуп аткан мээнети болуп келип аткан нерсе, ошону жашообузга алып келели да, тактайлы да, ошонун негизинде иншалла Аллах Таалага жолуга турган болсок, касам ичип айтсак болот, дүйнө ахирет бактылуу болобуз иншалла. Аллахым баарыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.